Африка сапары велик менен 38-күн. Чатырда таза аба менен сонун уктап турдум. Кечинде палатканы тургузуп жатканда айлана чөрөнү көргөн деле эмес болчумун. Эртең мененки тамакты ичүүгө эч нерсем деле жок болчу. Бир консерва балыгымды кийинки учурга сактап койдум. Алдымда турган ашуунун чокусуна чыксам калк конуш бар болчу. 40 минута ичинде ашуунун чокусуна чыгып, калк конуштун борборуна барып, кафеге кирип эс алып, жумуртка, кофе менен курсагымды тойгуздум. Негизги бийик ашуу бүткөнү менен анан ары жол адатынча эле бир өйдө бир ылдый болуп жатты. Бийик ашуулар деле артта калды. Эми жалаң гана буйруса спуск. Ушул жерден жол экөө бөлүнөт. Ушул жактарда жашаган, велосипед тээп бараткан бала менен кете берип, көрсө бурулушту байкабай калыптырмын. Жарым жолдон ал токтоп, мен андан ары жапжашыл болгон айлана чөрөгө суктанып кете бериптирмин. Мен бара турган границадан көрсө башка жакка бурулуп кетиптирмин. Азыр деген картаны ачып карасам 7 километр өтүп кетиптирмин. Азыр артка кайтыш керек эми. Көрсө жана ушул жактан түп-түз өтүп кетиптирмин. Азыр кайра 7 километр артка келдим. Эми мына кайра туура жолго түштүм. Кайра туура жолго түшүп, андан ары 1 саат жол жүрүп, саат 2 болуп калып, курсагым өтө деле ач эмес болчу. Ушул турган жумурткадан 4 жеп жолумду улай бердим. Эгин талаалар аябай эле азайды. Айлана чөрөнү бийик болгон дарактар менен чытырман токой каптады. Адаттагыдай эле аба ырайы салкындай түштү. Жамгыр да бир аз себелеп, жалаң гана өйдө көтөрүлүп бара жаттым. 2000 метр деңгээлдикте чай плантациялары башталды. Чайдан башка эч нерсе көргөн жокмун. 1 сааттай жол, 15 километр аралык. Жолдун бою ар кандай түстөгү, көздүн горизонтунда жалаң гана чайлар. Чай саткан кичинекей дүкөнчөлөрдү айтпай эле коеюн. Чайдын жытына тоюп, Керичо деген шаарга жетип келдим. Борборунан бир аз өтүп, конок үйгө токтоп калдым. Африка сапары велик менен 39-күн. Бүгүнкү күнүм конок үйдөн тынч эле башталды. 2000 метр деңгээлде салкына барайы чай өндүрүшүнүн борбору болгон Керичо шаары менен да коштоштум. Биз короолорго картошка, помидор тигип койсок, бул аймакта чай өндүрүшөт экен. Дүйнөгө эң мыкты чайлар ушул аймактардан таркайт экен. Липтон чайынын кызматкерлерин көрүп, Липтондун ушул аймактан чыгышын байкадым. Шаар бүтөр замат эле аябай узун, ылдыйыш жол башталды. Кескин бурулуштардын көптүгүнөн тормозумдагы бир топ желип калды окшойт. 3 саат жол жүрүп, бир айылдагы кафеге кирсем, ушинтип отун менен жумуртка бышырып берди. Жумурткаң аябай даамдуу болуптур десем, Кыргызстанга алып кет дейт. Жылмайган бойдон кала бердим. Андан ары жол тептегиз. Кээде мен бараткан тараптан бетке шамал согуп турду. Күн батаарга жакын Кениянын чоңдугу боюнча 3-чү болгон Кисуму шаарынын четиндеги аймактарга жеттим. Кисуму шаары дүйнөдөгү чоңдугу 3-чү орунда турган көлдүн айланасында жайгашкан. Көптөгөн унаалардын агымы менен Кисуму шаарына да кирип келдим. Букинг тиркемесин ачып, чөнтөккө катуу урбаган конок үйүндө таптым. Шаардын негизги көчөсүнөн 1,5 километр аралыкта жайгашыптыр. Кийинки мамлекетке 100 километр калды. Визам чыга элек. 1-2 күн ушул шаарда визаны күтүүнү туура көрдүм. Бүгүнкү күнүм аябай катуу ылдамдыкта болгондуктан аябай кыска күн болду. Бул сапар Новотек курулуш компаниясынын колдоосу менен ишке ашты. Ишенимдүү адамдар, Бекен Пайдубал. Мына достор, чайдын мекенине деле келдим. Каралач кандай масштабта. Бул деген ушундай плантациялардын мындай бир бөлүгү эле да. Мисалы эndi алды жакты карасаңыздар, алды жакта башкача чай экен. Бул жакта деле башкача чай. Анан деген бул аймактарда мындайдан жүздөгөн экен да. Адашпасам, алдыгы жактан канчасы калып кетти артта. Бул жакта сбор башкача өтөт окшойт, бул жакта автоматический окшойт, себеби дегенде тептегиз да. Алдыгы жактарда кичинекейирээк жерлерди байкадым. Ал жакта аялдар колдору менен терип жүрүшөт экен, сортировканы деле кол менен кылып жатышат. Андан кийин албетте ферментация болот, анан кургатышат. Анан ошентип чайды сатыкка чыгарышат. Карагылачы. Бул деген болбойт экен уже. Мындай жаштарын алат экен. Азыр деген бул жакта дагы терип жатышат. Тандап жатышат. Достор, Кисуму шаарында, Кенияда жамгырлар. Бул деген нормалдуу эле көрүнүш экен. Карагыла, азыр деген бул жак көчө да, бул жак көчө. Мына карагыла.
Бұл да тарағылар. Bir басып тұрайын. Мына. Бұл да Кения. Ух, жылан жүргенде болып кетті.